Саламатсыңарбы, урматтуу агай жээлер жана окуучулар. Бүгүнкү 23-сентябрь мамлекеттик тил күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мындан 31 жыл мурун, тагыраак айтканда 1989 жылы 23-сентябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 10-сессиясында мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынган. Мына ошондон бери мамлекеттик тилдин 31 жылдыгын белгилеп келе жатабыз. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын калкынын негизги элинин эне тили. Эне тилди сүйүү ар бир атуулдун адамдык парызы. Ошондуктан ар бир атуул, ар бир кыргыз эли эне тилин сүйүүгө, урматтоого жана бактоого милдеттүүбүз. Азыр кыргыз тил гимнин угууга кезекти берели. Манас эпосу кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарыхынын алтын казынасы. Мына ушу Манас эпосуда кыргыз тилинде жазылып дүйнө элине таанылган. Анда эмесе кезекти балдардын аткаруусунда Манас эпосунан үзүндү. Ат коюлуп той тарап, жер-жерине кеткени, арадан 7 жыл өтүп, 8ге Манас келгени, 8 жылдын баягы балада болсо башында, быйыл 8 жашында, пендеден башка сыягы. Эркелети бенеси, аркалап жүрдү атасы, аркалабай не кылсын, артында жалгыз ботосу, ар мүчөсүн караса, адамдан башка жотосу, кээ бир күнү караса, кездей белин буунат, керели кечке жуунат. Кетте берет бир күнү, билгенин кылып турбастан, жүрүп кетет кей күндө, бир айда колун жуубастан, харам адал түк билбей, ар бир түрдүү иш кылат, агайнысың көз келбей. Алкул Осмонов, тил кадыргыла. Чын көңүлдөн сүймөктөн, атам тилин сүйгөндүктөн сүйлөткөн, эрди күнөр билим менен сүйлөшүп, бир жүрсүн деп, бир жашымда үйрөткөн. Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм, бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилин сүйгөндө жаңылбайм. Телсиз элдин түкүмү курут болгон, тилин сактап калгандар улут болгон. Ата салтын мурасын унуткандар акыр түбү тирүүлөй улут болгон. Ташты сыгып тарыхты тапкым келет, тилимди мен тутутуп өткүм келет. Эне тилин эсирип чаңгандарды, эне тилде ашатып сөккүм келет. Жоголбойт, жоголсо жоголот дил, уулуңдагы кызыңда жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айлансын, колу бутсуз мунжуга тоголок бир. Калдайгандын баары эле канат эмес, кабылаңдын баары эле Манас эмес. Калкын чанган, калкынын тилин чанган, кан болсо да кыргыздын баласы эмес. Кыргыз тили менен нечендеген күүлөр, ырлар, канчалаган адамдардын жүрөгүндө кайнап, убунго салынып, ырдалып келген. Анда эмесе 6-класстын окуучуларынын аткаруусунда Керезөн күүсүн кабыл алып коюңуздар. Керезөн күүсү.
ырдасын, жаратылыш тыңдасын, жаркылдаган жалын бий, жашообузду нурдантсын деп 4-класстын окуучусунун атынан жалын бийди кабыл алып коюңуздар. Байыркыдан жалын бий, бактыбызга жанган бий, баша аталып кыргыздан бардыгына майрам бий. Өргө чапкан жалын жаш, өтүп кетсе табылбас, эр жигитке шаймашай, эр гипиле карындаш, эр гипиле. Шыңгыргана каккандай, учуп бара жаткандай, талпыналы жарышка тайтырууну чапкандай, кандай адам күн турат, албай жүрөк толкунат, жалпы тез бийлесек жалынбасын ынтымак. Bilekten büyük canıp öpkün, canın barda uçurdu жалыныңды жүрөктөн. Шарапат бул дүйнөдө шаңга кошо сүрдөбөй, кантип чыдап турасың карап жетте бийлебей. Шыңгыргана каккандай, учуп бара жаткандай, талпыналы жарышка тайтырууну чапкандай, кандай адам күн турат, албай жүрөк толкунат, жалпы тегиз бийлесек жалынбасын ынтымак. Шат өмүргө жарык бол, шам чырактай жагылган, күлкү менен жашар күн. Кыргыз тили кубат күчүм жөлөгүм. Ата болуп үйрөткөн жашоо өнөрүн, жаным бирдей, каным бирдей көрөмүн. Ал өлгөндө мен да кошо өлөмүн деп акыныбыз Темиркул Үмөталиев айткандай, силер менен мен коштошуп жатып, эне тилибизди өмүрүбүздүн аягына чейин барктап сүйө билүүгө чакырамын. Дагы бир жолу эне тил майрамыңыздар менен саламатта калыңыздар.